Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында ири тегирмен ачылды. Бул завод суткасына 70 тоннадан ашык дан азыктарын чыгарып, 16 адам туруктуу жумуш орду менен камсыз болду. Белгилей кетсек, буга чейин дан азыктарын кайра иштетүүчү ишканалардан облус боюнча 4 иштеп келген. Ысык Көл жана Тоң райондорунда жок болчу. Эми жаңы түптөлгөн тегирмен дыйкан өндүргөн продукциясын жакшы баада кабыл алып иштеп баштайт. Завод жетекчилигинин билдирүүсүндө тегирмендин жабдыктары Турция өндүрүшүнөн чыгарылып, заман талабына толук жооп берет. Ушул мекеменин ачылыш аземине ушул жерге күбө болуп, биздин Кыргызстандагы барлык областтарда ушундай кайра иштетүүчү мекемелер барлык багыттарда чоң өзгөрүүлөр болуп атканын белгилеп айтып кетким келет. Биздин түштүк областтарында, Чүй областында дан эгиндерин, кылкандуу дан эгиндердин жыйуу иштери кызуу жүрүп жатат. Көрсөткүчтөр абдан биздин көңүлүбүздү көтөрүп атат. Себеби алдыңкы дыйкан чарбаларыбыз 80 центнерден дан эгиндерин түшүмдүүлүгүн алып атса, кайрак жерлерден 25, 30, 40 центнерге чейин ошол кылкандуу дан эгиндеринин түшүмдүүлүгү болуп жатат.